Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде коз карын менен куурулган картошка болмокчу. Аябагандай даамдуу, оңой тамактардын бири. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Бүгүнкү мен алган коз карындар синие ножки деп аталат. Жууп тазалап, алгач бир жолу кайнатып алсак, коз карынын жыты дагы кетет. Ошондой эле жала бышкан болуп, тезирээк куурулат. Дароо эле кайнаган сууга салдым. Бул жерде болчол менен 600-700 граммдай. Кайнаганда көлөмү 2 эсе азая түшөт. Ортоңку отто 5-7 мүнөт кайнатабыз. Ал эми 700-800 граммдай картошканы кааласаңыз ишке же болбосо таякча формасында туурасак болот. Эң негизгиси баардыгы бирдей калыңдыкта болсо тегиз бышат картошкаларыбыз. Коз карындар болжол менен 5-6 мүнөттөй кайнады. Албетте сортуна дагы жараша болот. Кээ бир коз карындарды көбүрөөк кайнатканга туура келет. Суусун төгүп, сүзүп алдым дагы. Тезирээк муздатып алыш үчүн муздак сууга дагы бир жолу жакшылап чайкап салдым. Эми коз карындарды туурап, суусун жакшылап сарыктырып алыш үчүн темир торчого бир аз убакытка салып койсок болот. Андан кийин өсүмдүк майына кызарта кууруп алабыз. Болжол менен 70 мл өсүмдүк майын куюп, май жакшылап ысыгандан кийин гана коз карындарды салабыз дагы. Дароо аралаштырбастан 7-8 мүнөттөй коюп коебуз. Суусу бир аз бууланып, коз карындар кызарып, куурулуп баштаганда гана дагы бир жолу аралаштырып коебуз. Татымына жараша жарым чай кашыктай туз жана чай кашыктын ичине бир аз кара мурч кошуп, жакшылап аралаштырып коебуз. Ошо менен коз карындарыбыз бышып, азырынча даяр болду. Четке чыгарып алып турабыз. Табан түбүндө бир топ эле май калды. Ошону жакшылап ысытып, картошканы кууруп салдым. Картошканы салгандан кийин дагы дароо аралаштырбастан 5-6 мүнөт күтө турабыз. Ошондо картошкаларыбыз абдан жакшы кызарып чыгат. Күчтүү отто толук даяр болгончо кууруй беребиз. Улам аралаштырып турабыз. 2-3 дана пиязды ичкерек туурап, картошканын бышаарына 5-6 мүнөт калганда кошуп, жакшылап аралаштырып кууруп жиберсек, пияздарыбыз билинип, абдан ширелүү болуп сонун болот. Андан кийин куурулган коз карындарды ошондой эле татымалдардан жарым чай кашыктай туз, бир аз кара мурч, кызыл таттуу калемпир жана сарымсак, ошондой эле өзүңүзгө жаккан татымалдарды дагы кошсоңуздар болот. Баардыгын жакшылап аралаштырып, дагы бир 5 мүнөт кууруйбуз. Ошо менен тамагыбыз даяр болот. Аягында көк чөптөрдөн себелеп жакшылап аралаштырып салабыз. Мына ушу менен биздин оңой, даамдуу жазгы тамагыбыз даяр болду. Жазында азыр коз карындардын жайнап чыгып турган кези, андыктан сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.